Баарына чексиз. Эмнелерге? Баарына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Баарына чексиз. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Видеону көргөн соң жакса лайк басып коюңуздар, анан албетте спортчуларыбызды колдоп, комментарий калтырып коелу. Кеттик анда. Кыргыз кыздары Венгрияда өтө турган рейтингдик мелдешке катыша турган болду. Тактап айтсак, 13 июлдан 16 июлга чейин Будапештте боло турган турнирге 62 кг салмагында Айсулуу Тыныбекова чыкса, 76 кг салмагында Айпери Медет кызы чыкмай болду. Нурбек Изабековдун баштоосунда бул балбан кыздар алдыңкы орундарда болот деп үмүт кылабыз. Эске салсак, Айпери июнь айынын башында Бишкекте өткөн рейтингдик мелдеште финалга чейин жетип, анда кытайлык спортчуга 3-1 эсебинде утулуп жаткан. Беттештин бүтөрүнө 1 мүнөт калганда спортчубуз өзүн колго алып, упай чогултуп олтуруп 5-3 жеңип чемпион аталган. Кыргыз мушкери Марсель Нурланбек уулу 15 июлда өтө турган UFC уюмунун Карабалтадагы мелдешинде өнөрүн көрсөтөт. Анын атаандашы Өзбекстандык Азамат Урунбаев боло турганы кабарланууда. Кызыгы, танк кайманаты бар өзбек мушкери профессионалдык деңгээлде 2 жолу мушташып, экөөндө тең жеңилип калган. Алгач кыргыздын ВФ уюмунда Алихан Амановго нокаут менен утулса, андан кийинки беттешинде катуу кеткен хардкор уюмунда чыгып, башына хайки өткөрүп жиберип, техникалык нокаут менен жеңилген. Дагы бир кызык жери, Марсель менен бул мушкер ММА боюнча эмес, грэпплинг боюнча күч сынашары айтылган. Марсель инстаграмдагы анын видеосунун алдында мынтип жазды: 15 июлга чейин сен катуу машыгышың керек, атаандашың өтө олуттуу бирөө болот деп тийишип өттү. Өз кезегинде өзбек мушкери: азырынча мынтип айта бер, 15-инде көрөбүз, бардыгына жооп бересиң деп жооп кайтарды. Булардын кимиси жеңет деп ойлойсуздар? Баса, Марсель ММА боюнча азырынча жеңиле элек, спортчубузга ийгилик каалайбыз. Футбол боюнча Кыргызстан улуттук курамасы Болгарияда машыгуу жыйынын өткөрөт. Кыргыз футбол бирлиги билдиргендей, Штефан Таркович баштаган машыктыруучулук топ командага талапкерлерди карап тандап алды. Машыгуу жыйыны 16 июлдан 27 июлга чейин өтөрү маалым. Чакырылган футболчулардын тизмесин Футбол союзунун инстаграмдагы баракчасынан кенен көрүп алсаңыздар болот. Кыргыз мушкерлери Уран Сатыбалдиев менен Мыктыбек Оролбай уулу Legacy Fighting Championship уюму менен келишим түзүштү. Уран Сатыбалдиев 18 августта LFA 165 мелдешинде Калифорнияда дебют жасаса, Мыктыбек Оролбай уулу 4 август күнү LFA 164 мелдешинде Техаста мушташа турган болду. Белгилей кетсек, бул мушкерлерибиз UFC'нин мурунку мушкери Юрая Фейбердин залында машыгууларын өткөрүп жатышат. Кыргызстандык жеңил атлетчилер Казакстанда өткөн эл аралык мелдеште 5 медаль жеңип алышты. Гусман Касановду эскерүү мелдешинде 1500 метрге болгон жарышта бардык байгелүү орундарды кыргыз спортчулары ээледи. Бул дисциплинада жеңүүчү деп Нурсултан Кеңешбеков да болса, экинчи Мусулман Жоламанов, үчүнчү Самат Казакбаев болду. Узундукка секирүүдө жана эстафеталык жарыштарда да кыргыз спортчулары байгелүү орундарга илиништи. Мына ушундай достор, видеого сөзсүз лайк басып, спортчуларыбызды колдоп, комментарий калтырып коюңуздар. Жана каналга жазылып, коңуроону басууну да унутпайлы.